Bir çeti men aytıp koyayım. O Қалаке деп атпай Шабдан. O Шабдан 33 yaş küçüğü. Ha, köp küçüğü. 39-жылкы Шабдан. 39-жылкы да. Қалаке болсо Қалыгул бул болжомдон 1805-1806 жылкы. Ошондо 99 жашында болду. Ошого карабастан Шабдан Қалаке деп тең түстө алып, жанагы өзүңүз айткандай, оормасы Қалыгул чечип берет, Қалакеге чечип берет деп жөнөтчү экен да. Айтсаңыз бул Қалыгул өзү канчалык эл катырап баягы даражасы чоң болсо дагы колунда жок экен да. Ооба. Ушуга бир мисал бар. Айтып кетсеңиз. Бул мисал мындай. Қалыгул картайып калган чагында мына токмок, азыркы токмоктун бир жагын баары камыш, Акбешин тегерен баары камышта. Ошол кышында кыштап ошол камыштын аразында жашап калган экен да. Кыш учурундагы Шабдан ушу Бишкекти көздөй бир жумуштар менен келатып, анан эстеп, ушу Қалыгул абабыз ушу камыштардын аразында жашайт уктулуп, ошо кайрылышып бир ден соолугун сурап, аманчылык сурап биле кетели деп. Анан кайрылышат. Кайрылып келишсе чын эле бир жерден түтүн чыгат, түтүн чыгып келип караса, ошо Қалыгулдун үйү экен дейт. Алачык. Ошо жерде жашап аткан экен. Анан келип аттан түшүп учурашып, антип анан ден соолуктарын сүйлөп, антип сүйлөшүп тургандан кийин сүйлөп отуруңуз, аке кандай дегенде ошондо айткан экен, сабак кылып, ыр сабак кылып. Эмнени сүйлөйүн? Жаш кезимде булулум деп сайраттың. Картайганда кузгунум деп кууп таштадың. Быйыл аралга кыштадым. Жаман үйүмдү камыш менен ычтадым. Соебейин десем, согум жок. Кадактап токмоктон этти койгонум жок деген экен. Көрдүңүзбү? Ошондо Шабдан сөзгө сынып, ошол жерден жигиттерин жиберип туруп, артка жиберип туруп, анан кийин кыш согумун айдатып келген жери бар экен. Жакшы. Бунун айтып аткан себебим мындай жакшыраак ок аттуу болгондой болсо, башка жакта эле жашап туруш керек эле. Ошол жанагы эме жашаган ошол. Эми бул кишинин бирден бир чоң баягы кыргыз элине жасаган эмгеги бул баягы Кенесары Норузбайдын чабышы бир эле жол болгон жок да, тарыхта деп атпайбызбы? Чейин далай болду. Ошого чейин Ооба. Бул элчиликке барган киши башын байлап. Ооба. Мына ошого токтолуп кетсеңиз. Бул мындай. Таштанбектин болот кылычына келип атабыз. Бул барбады элчиликке? Элчиликке барды. Кылычка, ооба, ошону айтып кетсеңиз. Азыр айтам. Бул мындай. Бирде ошо казактар менен бирде жеңилип, бирде жеңип аткан учурда кыргыз бир учурда жеңилип калат дагы. Анан тынч жашайлы, элдешип деп сүйлөшүп, анан элчиликке Қалыгул чечени жиберишкен экен да, бир топ жанында дагы бар да эме кишилер, 5-6 киши. Анан бул элчиликке барып, Кенен Сарыга аны Кенен хан деп койчу, Кенен Сары Норозбай барса Кенен хан деп койчу экен. Анан барып тийишип отурган экен дейт. Жанагы кыюланган калпагын кийип, күмүш кемерин тагынып, эми баягы хандык эмеси менен отурган экен, баягы жагын таянып отуруп. Кирип, ассаламу алейкум таксыр десе, жооп бербей коюптур, таптакыр, унчукпайт дейт. Жана жооп берген жок. Отура берген экен. Анан бир учурда кызыл өңдүү, бир татнакай кийинген бир жигит келип, меникине жүрүңүздөр деп эришип кеткен экен. Бул көрсө Кенен хандын иниси жанагы Норузбай экен. Анан Норузбайдын үйүнө барып, бир топ күн конок болушуп, анан сөздөр болот, сөздөр болуп сүйлөшүп отургандан кийин мындай бир чечимге келишет экен да, эми болуп турабыз ушу Кенен хандын айткан кеңешинен сыртка чыкпайлы, ошону айткандай бололу деп.
Anan ошол жерден макул болуп Кенен ханын астына келип кайра отуруп эметкенде мен биринчи туура баягы казактар аттары менен чаап келип найза сайып кылыч менен чаап мылтыктарын дайындап машыгып атышпадыбы? машыгып аткан учурлар экен да. Анан Кенен хан келип туруп бул мен кийинирээк айтып атам, бул жаңы барганда тиги отурганда бир казак айткан экен да, сен кимсиң дегенде. Мен кыргызмын, эмне келдиң? Элчиликке келген. Элчиликке келсең тиги куралдарды көргөзүп айткан экен. Мынау куралдардын баары сендер үчүн ошол дайынданып атат десе, ошондо айткан экен. Бул куралыңар өткөндө барганда эмне үйүңөрдө калды беле деген экен да. Туура айтасыз. Ошонткенде казак айткан экен. Кыргыз. Макоо кыргыз. Макоо кыргыз. Көзүңдү аша, оозуңду база сөйлөсөңчү деген экен. Хандын алдында. Анан хандын алдында. Ошондо Калыгул чечен сөзмөр акыл эси болгон айткан экен да, мени кыргыздар элчиликке жибергенде силердин кымызыңарды ичип, этиңерди жесин деп жиберген эмес. Мени айта турган сөзү айтып келгин деп жиберген. Деп ушинткен экен. Мына өткүрүү сөз, кандай сөздөр айтылган. Ошондо эки вариант айтыпчыбы, Кенен Сары унчукпаган экен. Унчукпаган. Бир кезекте Кенен Сары ушуну айткан дейт. Чындыгында Кенен Сары айтпаган экен. Жанында отурган айткан, Макоо, Акмак кыргыз. Кенен Сары эмес, жанында оозуңду жаап, көзүңдү ачып сүйлө ханын ордунда дегенде айтып атпайбы? Сиз туура айтасыз. Мени кыргыздар элчиликке жибергенде казактын этин жеп, кымызын жеп кел деген эмес. Чечүү маселени чечип кел. Акылдуу, баштуу адамдары болсо, кеңешип, түз отуруп кеңешип, ушул маселени тынчтык менен чечсек жакшы болот эле. Силер эле качырып барсаңар, кыргыздар качып жасыңарга жатып бербейт. Эл кыргыз эли баатыр эл, жоокер эл. Мына өзү өткөндө көрдүңөр да, өзүңөр качып чыктыңар. Барсаңар кыргыздар баягы эл четинде жоо бетинде жүргөн жигиттер. Катылгандын катыгын берет дебедиби? Анан ошондо гана эмне болуп кетет деп коруп турганда, жанагы Норузбай чыгып келип атпайбы? Жүрүңүз үйгө конок болуңуз деп алып кетти. Эң негизги жырткыч душман Норузбай болчу. Ал канча Норузбай бар. Ошондо да акылдуу баягы салтты түшүнгөнгө карабайсызбы? Апарып конок кылбады. Анан ошол жерден баягы маселени чечишкенден кийин анан Калыгул айтып атат, бизде Таштанбектин болот кылыч деген болгон сөзү. Осо кылсыңбы? Мунун эмнеси жакшы дегенде анан эмне кылып атат? Сураган экен, тиги кылычты берсеңиз деп сураганда, кылычты берген экен. Кенен Сары берген экен. Анда да бир казак. Кылычың ушу, кыйраткан кылычың ушу дегенде, бул кылыч эмейине деп туруп тулганы чаап жибергенде тулга шарт кезилип кеткен. Кесилип атпайбы? Таң калып калышкан экен. Билишет эмес экен да. Мына ошон менен Калыгул кылычты кайрап келип атпайбы? Мен айтып атам, бул 47-жылы эмес. Бул кийин. Бул жок. Бул мурун болгон окуя. Мурун болгон окуя. Жана Ормонбек каза болуп, Ормонбектин кылычын жанагы качтык болуп турган. Бул бизге жок дегенде 5-6 жолу катуу чоң салды да. 47-жылы чечүү согуш, анда Кенен Сары менен Норузбай кармалып атат. Ошондо алып кеткен. Калыгулдун эрдиги бул 1806-5-жылы төрөлгөн киши да. 1899 дедиңизби? 99-жылы каза болду. Кийин баягы Кенен Сарынын башы кесилип, Норузбай каза болгондон кийин биринчи ушул Калыгул апарып орустарга баш тапшырганда казак тараптан Супатай да барган да. Супатай баатыр бар эмес беле? Супатай менен Берки баатыр барган. Булар ар ким өзүнүн версиясын айтып атканда, орус шембей анан Калыгул сиз айтыңыз, сени Калыгул мен өзүм катышып, өзүм болгон буган эмне бир медаль берди. Ошо эми Калыгулдун сөзү туура экен деп берди да. Кийинки биздин тарыхчыларда Калыгулдун тирүү кезинде ушу Калыгулдун версиясы туура деп китепке жазып калганда, Калыгулдун ошол жерге башын байлап барганын карабайсыз, кандай киши болгон. Мына Калыгул. Ушул киши мен калп айтпасам 3 баласы бар эле. Ордабай, Бедияр, Дөлөдияр деген. Анан бул өзү ашын тирүү кезинде берди эмне үчүн? Бул эми бул киши кырак иш болгондон кийин билген экен да. Бул балдардан мындай жакшы эме чыкпай калды. Сейтигим начар болуп калды. Кой, мен андан көрө тирүүндө ашымды берейин деп. Анан ошондо тирүүсүндө ашым бердирет өзү. Мунун ашынын чыгымын баарын тең бу Сооронбай көтөргөн экен.
Ошентип айтат. Сооронбай көтөргөн. Сооронбай көтөргөн. Дүрөкө. Ооба, Сооронбайдын дүрү. Дүрү өз аты эмес. Абдыбакап. Баягы Сооронбайдын айтканы бар эмеспи? Аял дүрө болсо. Отуруп алган кел. Сүйүнчү уулду болмусу. Эмне дедиң? Жүрөгүм дүрдей түштү дегенде анан дүр деп койду деп койгон ошондо. Асымдан өз аты Азан чакырып койгон аты Абдыбакап. Калыгулду эл ардыктап көмүштү. Калыгулсуз Шабдан дагы маселени көп чече алган эмес. Бу Сатыбалды тукумунан көп кишилер эл башкарган, эл оозун алган кишилер көп болду. Биз ошон үчүн бир аз токтолуп атпайбызбы? Бул Алыбектен Жайчыбек деп атабыз. Ооба. Ушу Жайчыбектин токумдары жөнүндө айтып өтсөңүз. Эми Алыбектен Жайчыбектен 4 баласы болгон. Ниязалы, Табалды, Төрехан, Аттокур деген. Табылдыбы, Табалдыбы? Табылды. Табылды? Табылды. Жакшы. Ушу Табылдынын Ызакан Мырзакан деген балдары бар. Ызакандын эмнеси? Табылдынын Ызакан деген баласы жээндүү болгон экен. Бул Ызаканды Табылдынын кемпири бул өзү Кара Чоронун кызы экен да. Ошо акыл эстүүлүгү менен ошол жана Алыбектин жанагы 6 баласын тукум туушкандары алыш бериш болот. Ошол өзү мындайча айтканда өзү башкарып акылдуулук менен эметип жүргөн аял экен да. Эми каза болуп калгандан кийин муну Ызаканын жанагы Сейталы, Молдагазы, Ниязалынын баласы эң кичүү Сейталы деген тирүү калган ошол. Ошол багы чоңойткан. Сейталы да чоңойгон экен да Ызакан. Жаш кезинен эле ошол 6-7 жашында жетим калып атпайбы. Ва 12-13 жашка чыкканда өзү жээндүү неме обончу, ырчы болуп чыккан экен да. Үнү да ошондой уккулуктуу дейт. Ырдаганда да эл уккуз эле келип ушу жанынан чыгып жүрмөс экен дейт. Анан сүйүрларын ырдап, бүт ошол Бурана элин ары дегиле Шамшы тарапты, Кызыл Суу тарапты көп ырдап жүрүшкөн. Анан дагы өзүнүн жакындагы бир досу, дагы ошондой абдан ырчы. Жакшы ырдаган дагы өзү. Да кошулбады. Өзүнчө бир оркестр болгон экен. Анан дагы бирөө кошулуп, үчөө ошентип Татнакай жакшылыктар болгондо чакырганда барышып, барбаз эле көп ошентип ырдап жүрүшкөн экен. Аларга дагы 4-нчү болуп Акбешимдик Бай Батырынын Адам Калай деген темир чорчу ооз мындай каккан. Ошодо кошулбады. Ошол курчагы менен. Анан буларды эл абдан Бурана эли, Шамшы эли бүт ушунчалык жакшы көрүш, ушунчалык жакшы жүрүшкөн экен. Анан кийин Ызакан бу нарын тарапка милиция орган тарабынан иштегени кетип үйлөнгөндөн кийин аяктан барып аяктагы ушу азыркыга чейин айтылат деп жүрөт. Аксакалдар ошолордун ырын угуулу келишкенде ушунчалык азыр деле радио комитетте бар деп болгон, бирок бир-эки жазылып калган деп айтылып айтылат. Анан ошентип кой мен эми милицияны эметпей эле ырчылыгымды өндүрөм деп анан бул Бишкекке келген экен. Бишкекке келип ошо тапшырдыбы, тапшырбадыбы белгисиз, ошо бери келип анан ооруп калган экен баягы. Ооруп калып, 1-2 айдан ооруп калган. Бир тике жүргөнүн ооруп калып анан үйүнө тиги Мырзакан алып барып анан бир тикеле жатып анан кийин каза болуп калган экен. Бул Ызакандын дагы бир кошумчалап кете турган жер эң кызыгы атактуу ырчы акын Исмаил Бурончиев ушул Ызакандан жанында жүрүп үйрөнгөн экен мына. Исмаил Бурончиев ошо Ызакан ырларын ырдашып турган. Анан бул Алымкул Дүйсөнбаев өлгөндө ошондо кошподу ким? Исмаил Бурончиев. Ошо залкарлардын баарын кошуп келип ошондо Ызаканды да кошуп өткөн экен. Мына Ызакандын кандай бирок. Эми сиз айтсаңыз, бу Ниязалынын Молдагазы, Касмалы, Усубалы, Сейталы деген балдары бар. Ниязалынын.
Ниязалын баласы жанагы Молдагазы болуш болду. Бирок ошол убакта өлкөнгө туш келип, орустардан качпадыбы? Мына ушул жеринен бир толуктап кетсеңиз, эмне үчүн буларды атып салды? Эми бул Молдагазы болсо Ниязалын баласы, ошо Ниязалын баласы Молдагазыны жанагынтип болуш болгондон кийин уже бул 14-жылы болуп, уже 16-жылы үркүм болуп атпайбы? Ошол жылдары бул Молдагазы иштеп турган учурда ушундай үркүм болуп, элдин көбү үркүп, качып. Бирок Молдагазы качпай, элин үндөп, ой, орус эли жакшы болот, качпай эле койгула, сүйлөшөбүз, кетпегилизи болбой, көп элдин баары тең качып кеткен да. Анан ошондо өзүнүн ата энеси, үй бүлөсү менен, бала чакасы менен калып калган экен. Калып калгандан кийин булар эми токмактын үстүндө эмете керек деп, азыркы бир каналдар бар, ошо керек деп. Анан орустун жилдеттери келип, шовинисттер деп коелучу. Келип анан кийин алардын баарын тең бул эски Покровкага айдап келишкен экен. Айдап келип камабады булар. Камады тиги Молдагазыны, Жумадилди, анан жанагы Надырбек деп атпайбыз, Кожобек деп атпайбы? Кожобектин жанагы бадачы. Жок. Будайчы беле? Жок. Кожобектен бадачы, тигинден бадачы. Бадачыдан Жумадил үчөөнү өзүнчө камап, тигилерди камап анан кийин 3 күндөн кийин келип орустар Ак Патшанын жилдеттери айткан экен, элди табасыңар, таппасаңар башыңарды алабыз. Эрчип келесиңер, эрчип келебиз деп айткан экен. Кимге барасыңар дегенде Молдагазы бадачыны айткан экен. Бадачы болсо керек. Бадачы. Ооба, бадачы. Кожобектин баласы. Ооба. Бар. Сен бар ушинтип элди эрчип келбиз, орус менен элдештик, орустар тийбейт анакка мынакка десе. Мен барбайм, айке. Мен өлсөм сиздин жаныңызда бирге өлөм деп болбой коет. Ошондой ушундай айтыптыр. Анан тиги Жумадил ал базысы туруусунан экен, ал макул болгондон кийин элди издеп кетет, тигилер үчөө камакта. 3-4 күндөн кийин келсе, келет. Жумадил келет да. Жумадил кайра келет. Кайра келгенден кийин эл жок, үркүп кеткен, таппайт. Кайра келип анан айтат, ушинтип жок деп таппайт. Дагы 2 күндөн кийин келип анан кийин кайра кыйнап алышып өлтүрөбүз деп анан кайра экинчи жолу жибергенде анан Жумадил кайра кетет экинчи жолу. Ортодон көп күн өтүп кетет, 5-6 күн өткөндөн кийин тигилер ишенбей болду анан кийин баягы бала чаканын баарын тең үйлөргө жакын отургузуп коюп анан кийин бирден атып кирген экен да. А дегенде тигил экөөнү атып Молдагазы менен бадачыны. Анан кийин атасы Ниязалы, кемпирин, бала чакалын аялы, Касымалы, Усубалын да таштайт. Иә. Касымалы, Усубалы Молдагазынын үйлерин да таштайт. Анан акыркы аялы жана Сейталы деген ошол аман калган. Анан бул Сейталга ок тийген окшойт да, баягы эси болуп, баягы кандайдыр бир шок менен жатып калган турбайбы? Анан баягы жерден баарын атып салып, анан кийин кетишет да. Кеткенден кийин бир учурда Сейталы, ал ошол жана эң акыркы аялынын баласы экен, 14 жашта экен. Көзүн ачса, ооз ичин баары тең кан, башы жакшы иштебейт, башы айланып, эмне кылаарын билбей мындай караса, бир карындашы үстүнө жаткан экен өлүк. Аны түртүп, түшүп, эптеп көрсө, ал тирүү калганы баягы солдаттар атып аткан учурда атканда эле адам жүрөгү түшөт да сөзсүз түрдө. Биринин үстүнө бир жыгыла берген экен. Анан Сейталыга ок тийбептир. Бирок аны баягы алар жанагы повторный кылып туруп, баягы найза менен сайып келатканда ошондо сайганда колуна тийип, жаагына тийип, тишин талкалап, ошондо эзеп кансырап жатып калган экен. Ошоңча өлүк сыяктуу болуп жатып калыптыр да. Анан жанагынтип баарын өлтүрүп койгондон кеткенден кийин баягы өттөп өлүктөрдүн үстүнөн түшүп, кой, мен дагы келип калышым мүмкүн деп анан акырын саска кирип
eптеп жетіп анан кийин эмetse уже кечке маал уже орустар келип баягы өлгөндөрдүн баарын тең көмө баштаптыр. Эми бир топ киши болсо убакыт керек да. Анын баары тең тиги камыштын арасында тиги угуп отурган экен, угуп жатыптыр. Бирок ошондо дагы тиги солдаттар хандын изи менен тиги Саска чейин келишкен экен да. Саска кире албай анан кийин кетип калышкан экен. Анан ошентип Сейталы байкуш аман калат дагы. Эптеп дагы түнөп анан кийин сүйрөлүп басып базалбаза сойлоп отуруп анан кийин ак пешимдеги кожолордун айылына жетет. Бул кийин революция жеңип, бул маселе кайра көтөрүлгөндө жанагы айтып жүрбөйбү Санжырда Моска, Сомка деген аткан орустарды аттырган экен да кыргыздар. Туура. Кийин акыйкаттап ошентип аларды кармап анан Моска, Сомкаларды. Бул биз Жайчыбектин балдарын айтып атабыз. Табылын айттык, Ниязалын айттык, Молдогазын айттык, Сейталын айттык. Төрөкандын баласы Эсенкул деген болгон. Ушул ким, эмне болгон киши ушуга токтолуп. Мындан эми белгилүүсү эле ошол Төрөкандан Эсенкул. Эми Төрөкандын 6 баласы болгон экен. Узуке, Эгемберди, Аскар, Төрөкан, Абдумомун, Жумакадыр деген 6 баласы. Мындан эми атактуусу мына Эсенкул эле. Ал эмнеси менен элге таанылган? Эсенкул бул өзү мурунку советтик дöwөрдө жогорку партиялык иштерде иштеген, райком секретарына чейин барып иштеген жакшы, акылдуу киши. Бул кишини мен көрүп калдым. Менин бир тууган агам Ибрайым деген, Аманбай Ибрайым деген. Ал өзү Кыргызстан боюнча жалгыз эле партизан. Айылда партизан Аманбай Ибрайым партизан көчөсү. Аманбай Ибрайым атында партизан көчөсү жазылып турат. Ошол иш менен курдаш болчу экөө. Экөө аябай сырдаш болчу. Келип кетип турушчу. Анан ошол кетип жүргөндөрүн көргөм, дагы бир аксакалдар бар эле ошо Төрөкан кимдин Эсенкулдун. Ошондо аябай сүйлөшүп, анда мен эми анча кызыкчу эмесмин, сөзүн ачыгын айтып атпайм. Көрсө ошондо эле бул киши буяк тарабына шыктуу болгон окшойт. Бирок негизинен бул киши мына Кыргыз Санжырасын жазды. Багы 1990-жылы Шалбада Кыргызстандын санжырачыларынын биринчи эмесинде ошондо жеңүүчү болуп келген бул киши. Биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алган жок бул киши. Жок, алган жок, 4-чү орунду алды. Ошондо мен билем, килем алып келди, газетага чыккан болчу. Биринчи орун, экинчи, үчүнчүнү алган жок. Биринчини могу түшүктөн алып кетишти, анан. Түшүктөн алып кетти. Түшүктөн алып кетти. Мондуз урусунан келип алып кетти. Бул киши андан кийин мына пенсияга чыккандан кийин жана азыркы мына азыр Бурана музейи болуп атпайбы? Ошону көп жыл башкарып турду. Анан Бурана музейине элдер көп келип каттап аткан. Бул киши мына ушундай киши болгон. Эсенкул. Урматтуу замандаштар, негизи Төрөкан уулу Эсенкулду айтпай кетсек болбойт. Бул киши Санжыраны казып, изилдеген, иликтеген, жиликтеген кишилердин бири ушул болгон. Жайчыбектин Төрөканын Эсенкулу да ушундай кишилер чыккан да. Мен баягы жаш кезегимде ушул менде бир иликтеп баягы кызыгып жүргөндө нуска китепке бассам айтып калды, ушу Төрөкан Эсенкулунун китеби бар. Сен мени кезиктирейин деди, эже. Нускадагы заведующий. Анан бир күнү барсам, айтты, азыр эле чыгып кетти. Алып иштейт. Мана ушуну көргөн эмесмин да. Ал кандай киши десем, ой, кичинекей арык абышка, колунда таягы бар, ак калпак кийип баратат. Анан чуркап чыксам, парк менен кетип бараптыр. Анда мен жашмын. Эми айта кетейин деп атам да, мен да бир сыймыктанып калдым, ал киши менен кезигип учурашып, батасын алып калдым да. Чуркап чыгып астынан чыктым, карасам, жана эже айткандай, түспөлдө ошол киши экен. Анан мен учурашып атпайм, айтып кетейин. Салам алейкум Аксакал десем, алейкум ассалам балам. Сен кимсиң деди. Мен айттым, сиз мени тааныбайсыз. Мен Санжыра сурайын дедим десем, сура балам деди. Мен айттым, бул Сарбагышта түлкүнү сатып ал деген баласы болгон эле десем, ал мен чоң атам да деди. Айттым, анысын билбейм. Ушу сатып алдын Кубат деген баласы бар эле десем, ал мен чоң атам да деди. Мен айттым, билбейм анысын.
Кубаттын Алыбек деген баласы болсун. Ал мен чоң атам деди. Таң калып атат. Мен ата тегин сүрүп келе атпайм мындай. Төбөсүнөн ылдый түштү. Төбөсүнөн ылдый түштүм. Колумду кое бербей турат. Айттым, ушу Алыбектин Жайчыбек деген баласы болсун. Ал мен чоң атам деди. Дагы бир эле сөзүн айтат. Билбейм азыр. Ушу Жайчыбектин Төрөкан деген баласы бар эле. Ал менин атам да деди. Анда сиз тиги Төрөкан баласы Эсенкул сизсиз билсем, айланайын сен муну кайдан билесиң? Колду кое бербей койду кечкечи. Ана айтып, Аксакал бир китеп бериңиз. Мен да бир кызыгып жүрөм десем, ошондон китебин берип, баягы Кудай болсун. Тыштары мындай бир бат эле бузулуп калды китептерчи. Начар чыгарылган экен да, акчасы жок ал кишинин. Берди, анан ошондо сурасам, ошондо айтты, балам мен карап калдым. Сарбагычтын санжырасы ичимде калды. Мен акчам жок чыгарганга. Мен өзүм менен кетмей болду го балам. Эми мен чыгара албай калдым балам деди. Ошондон кийин эле бир 2-3 ай деген каза болуп калды. Кайрсамчы жаш. Мен ошо кишинин Төрөкан Эсенкул Төрөкалууну көрүп батасын алып калганда ошондой киши экен да. Ушул Эсенкулдун Төрөкан уулунун эмгеги абдан чоң болуп турат да силергечи. Ошол китепти мына биз азыр керек болсо азыр ушунун баары ошол Эсенкул Төрөкан уулу жазган. Биз ошондон дагы улай элекпиз да. Негизичи туура айтабыз. Бул 90-жылдары чыгарган болуш керек бул китепти. Ошол тигил эме биринчи ошондой санжырачылар болду. Ошондон кийин ал киши дагы акыл эси болгондон кийин жанагы санжырачылардын сөзүн укту, арасынан алды керектүүлөрүн. Ооба, керектүүлөрүн алды. Абдан жанагы азыр ушу отуруп мен ойлоном да, жанагы балам мен көкүрөгүмдө кетти, чыгара албай калдым балам. Да калды да. Ким кызыгат, аны ким билет, бирок мен акчам жок азыр чыгарганга. Эми өзү менен кетти го деген сөз менен кийин ойлосом, бул үчүн айткан жаман өкүндүрөт экен да. Биз ошонун жарымын эле билип атпайбызбы? Сарбагыч деп мына өзүңөрдөн мен сурап атам азыр. Эми биз Жайчыбекти бүттүк. Мен таң калганым, бул жанагы Молдагазы колго түшүп жатканда орус келип айтпады. Бирөөңөр чыккыла калганын кырасың. 3 күнүнө чакырып келесең барыңар атам десе, тиги Кожобектин бадачысын жибере болсо бадачынын айтканын карабайсызбы? Сиз менен болом, өлсөм сиз менен өлөм деп атпайбы? Бирок бадачынын 5-6 баласы калды, анын урпагы калды. Бадачынын балдары бар. Калды да, Алайым эле Кудай уткусын. Баягы достчулукка биримдикке чоң катуу турган киши экен бадачычы. Ошонусун мен колуп калдым да. Биз жанагы айтып келдик. Ушунун ичинен Ташыбек, Чаңга, Баястан, Абаке адына калды. Алыбек, Абаке адына. Алыбекти айтпадыкпы? Ооба, Алыбек айтылды. Абаке айтылган жок, адына айтылган. Абаке айтылган жок, адына айтылган жок, Баястан айтылган жок, тиги Чаңга айтылган жок. Ошо Чаңгадан кимдер кетип атат? Чаңгадан эми 3-өө, Осмон, Адыл, Бача деп коет. 3 баласы. 3 бала. Ооба. Мында карадым, ошо Осмон, Адыл, Бача деген балдары бар экен. Кеңири жайылыптыр. Адынаданчы? Адынадан 2 бала деп атат. Качы, Калмак деген балдары да. Эми жакшы эле баягы өскөн экен. Анын балдары бар буякта. Ооба, балдары кетет да аны мен. Ташыбектен. Ташыбектен Кенжебай, Шамет, Жаңыбай деген ошонун балдарыбы? Эме, Жаңыбай, Кенжетай, Шамет 3-өө. Кенжетай, Шамет. Мына Алайым эле баягы Кудай уткулсын, тукум өскөн да. Урматтуу замандаштар, мына биз Кубат уулунун негизи айтып бүттүк окшойт. Билгенибизди айтып бүттүк. Бир толуктап койчу нерсе, сен Алыбектен айтып атпайсызбы? Жайчыбек, Калыгул, Надырбек депчи. Тура Суан деген да баласы бар. 5 Ошо Суанды кошуп коелу. Кожобек, бадачычы, деп. Биз жана Суанды айтпай калдык да. Суандан жалгыз да бар. Ооба, бир эле. Суатчы деген бала. Суранчы бала. Тиги кимден? Төлөгөндөн Саякбай деген баласы бар. Эми бул биринчи аялынан биз айтпадык, Жоо басар Кубат ая деп. Биз эми ошо аядан кыскача айтсаңыз, ая. Эми аядан дагы 5-6 баласы болгон. Жантай, Конушбай, Жаныбек, Боку, Мама, Кадыр дегендер болгон. Ооба, Кадыр, Боку, Мама, Жантай, Жаныбек жана Конушбай. Сизге бир суроодо, Конушбай баласыбы? Конушбай бул өз баласы эмес деп айтылат, бирок Сарт аялынан өз баласы эмес деп айтылат. Ушундай. Анткени 5 эле баласы бар деп айтылып жүрөт да, кеде. Мен ойлойм, ушу Конушбай эмнеге кошулбайт да. Конушбайдан жанагы
Жамаке, Жаймеке, Токторбай, Усубалы деген балдары бар. Менимче ушул аянын ичинде. Ошолордун тукумдары бар да. Айтсаңыз, бул Жантайдын тукумдары дагы көп 5-6 баласы бар. Алардын балдары эми Ногой, Эсенаман, Куттук кожо, Лепес, Шыгай, Болот деген балдары бар. Мында тукумдары кайда? Шыгай бар. Ошол ичиндеби? Ар эле ошол чоң кетти жашашат. Чоңуна болду. Бул аянын Жаныбек деген баласы жөнүндө сөз болот. Бул ушуну бир тактап койсоңуз. Бул Жаныбек эми мындай да ал жортул ушу заман учурда ал бала дагы бир кыз экөө Олжого келишкен балдардан да жортул ушул заманда. Аны алып келгенден кийин ая өзүнүн балдарындай көрүп, багып, чоңойтуп, үйлөнтүп, жайланткан экен. Үйлөнтүп, жайланткандан кийин ортогон убакыт өткөндөн кийин баягы бала менен кыз эми эл болгондо эл арасынан сөз чыгат да. Өзүнүн баласы эмес да. Анан өзүнүн баласы болбосо булар ошол жактан келген, жоодан түшүп келген андай деп анан экөө анан кийин ойлоруна баягы качып кетүүнүн амалын таап, өзүбүз жерибизди табабыз, элибизди табабыз деген ой менен уже бала төрөлүп калган учур болот. Бала төрөлүп калып, ошондо алар бир топко чейин жанагы минип кете турган атын дайындашып, тияк баягын дайындашып жүргөн экен да, билишпейт. Даярдап жүргөн экен. Мезгили келип, учур келгенде анан келин менен баланын качып кеткен экен, билишпей. Эртең менен аянын кемпири келип караса, эч ким жок. Тияк бияка кеткенде кечке күтүшөт жок, эртеси күтүшөт жок десе, анан ошондо билишкен экен, качып кеткен экен. Баланы болсо калтырып кетишкен экен. Анан эмне кылат? Айла жок, багып алышат. Баягы өзүнүн баласы кылып анан аты Жаныбек болсун деп анан ошо Жаныбек деп. Эмне үчүн Жаныбек? Эми ал жанагы ечип коесуз. Баягы качканда жанагы эшит кашадагы мамыкка баягы илип кетишкен да. Эртең менен турса бала эле калган. Жаныбек экен да, канчадан качкан, канча бала илинип турган белгисиз. Менин билишимчечи. Анан ошондо Жаныбек деп койгон. Туура. Ошо Жаныбектин урпактары барбы? Жаныбектен бир эле бала менимче Алыбай. Андан жанагы Орозбай, Конокбай деген тукумдары көп. Сиз да карап көрүңүз. Көп. Бир эле баласы Алыбай, андан Орозбай, Конокбай, андан жана Ашыралы, Абдыкерим, Сейдекерим деп, анын балдары көп. Баягы эми сиз да иликтеп жүрөсүз, баягы жиликтеп жүрөсүз. Сатып алды тукумунан, эми өзүңөрдүн ата теңиңер да. Баягы жакшы билген киши жок. Мына кайрадан сизди чакырып атам. Ушундай бир кошсоңуз, өзүңүздүн санжараңызга бирликтеп карап кошсоңуз жакшы. Эми бул Жаныбекти аяны айттык, Жаныбекти айттык, бул ошол тукуму. Эми биз Сатыбалдын экинчи аялы бар. Болгондо ошондон бир эле бала ким? Сатыбалдын экинчи аялынан Алма Күчүк деген жалгыз эле бала. Жалгыз баласы. Бул Алма Күчүк жалгыз бала болгондон кийин Атаке Баатыр жортулда жүрүп калмактардан бир 2 баланы ала келишет да. Ал баланы алып келип жүргөндө Алма Күчүктүн аялы ойлогон экен да, ушул баланы бизге берсе, Алма Күчүк өзү жалгыз болуп атат. Сатыбалдын аялы. Экинчи аялы. Бул эми болсо болот эле. Эми багып алса ушундай тиги Алма Күчүккө эми болот эле, жолдоштору болот эле дегендей кылып. Анан Атаке Баатырдан барып сурап эметкенде берген экен. Балдардын атын бирөөнүн аты Бийке, бирөөнүкү Бийде деп. Ооба, Бийке, Бийде берген экен. Анан ал балдар чоңоюп, эр жетип, антип үйлөнүп, жайланып, ошол эле өзүнүн уруулары менен кыз алышып, эме үйлөнүшүп, жайланып, ошолор менен чогуу болуп калды. Эми аларды азыр бизде 5 калмак деп коет. Алар азыр Кызыл Аскерде бар. Баарыңар чогуу ынтымакта. Ынтымакта татынакай эле, ошол азыр да жашашат татынакай. Жакшы. Ошондой эле тиги Калиновкада бул Гигетиде бар 5 калмактар.
Бул ошол бийден тукумдары да. Жанагы суроого ошол жооп да. Биз аны бөлүп жарып аткан жерибиз жок. Просто элдин суроосуна так жооп берет. Айтып атпаймынбы? Тапкан эне эмес, баккан эне. Бийде бийкени алма күчүктүн энеси алма күчүккө эне болсун деп экөөнү багып алды. Бул бир кезекте атаке эки баласы менен энесин кармап келген деп айтылат. Ал эми бешка вариантта бул жанагы Сарунун Чот баатыры бийкени өзүнө алат дагы атаке бийден алып келген да. Анан жана алма күчүктүн аялы сурап алып атпайбы алма күчүктүн энеси. Атияктан Чоттон бир тиги бийде чыр чыгарып, анан муну өлтүрмөк болгондон Чот айтат: "Дай атакеге качкын, бир тууганың бар." Деп анан бияка качып келип анан алма күчүккө варианттар ушинтип айтылат. Эки вариант айтылат да. Эми аны окурмандар өзлөрү, көрөрман өзлөрү эметип алышсын. Жакшы. Биз ая жөнүндө айтып кеттик, алма күчүк жөнүндө айттык да. Алма күчүктөн ким? Алма күчүктүн 6 баласы бар. Биринчи аялынан Ажыбек, Рүстөм, Жамбото, Бекбото деп коет. Ооба. Экинчи аялынан Тобоке, Куттубай деп коет. Ооба. Тобоке, Куттубай дейт. Алма күчүктүн 6 баласы бар. 6 баласы бар анда. Алма күчүктүн. Эми ушунун Ажыбегинин балдары тең чыкты. Мындай айткандачы. Бул баягы Ажыбектин балдарын айтсаңыз. Ажыбектин 5 баласы болгон. Тейиш, Шабдан, Мамат, Бекболот, Данеке. Данекеден эме жок. Ооба. Ошо Бекболот Шабдан менен замандаш болуп, ушу Бекболотсуз баягы айтып, Шабдан чечип, Шабдан Бекболотко көп жөнөткөн дейт да. Ушу Бекболот дагы ошол алма күчүктүн тугумунан Бекболот өтө элге мындай көрүнүктүү кишилерден болгон экен да. Жамботодон Жантели Алсейит. Эки баласы бар. Жантели Алсейит. Жантелиден Түмөнбай, Турумбек, Шеримбек деп коет. Ооба. Алсейитинен болсо Молдогул, Кожогул, Токтогул эмеспи? Токтогул, Кожогул деп коет. Ооба. Булардын бирөөнөн 4, бирөөнөн 3 баласы бар. Жамботодон. Ушул Турумбек бир кезекте болуш болгон деп айтылат. Бу да өтө тыңгы чыккан. Ошол орустар келгенде Шортөбөдөн Турумбекти дүрдү, анан Масым Кожону Шортөбөдөн атышкан да, бул орустарга саясатына каршы чыккан деп Турумбек болушту аткан. Сиз билесизби, ошол Турумбек болушунан азыркы урпактары тың чыкты. Кимдер чыкты? Ооба. Турумбек болушунда ал киши 18-жылы атылып кетти. Бирок андан Турумбектен Иса, Чолпонкул, Иманкул деген 3 баласы болгон. 3 баласы болгон. Иманкул, Чолпонкул, Иса. Исадан Алкан, Кедейкан, Насыркан деген 3 баласы болгон. Алкан деген көп жылдар бою башкарма болуп туруп, кийин каза болду. Урматтуу замандаштар, мына кээде ошо элдер өтүнүп суранып атат да. Бир ишин атын айтпай, ошонун эмгегин айтсаңыздар. Ошонун урпактарынан кимдер чыкты деп. Бул Турумбек кезегинде болуш болуп, орустун саясатына каршы чыккан кишилер. Ошон үчүн кийин орустар буларды тандап келип туруп, анан Шортөбөдөн аттыбы? Шортөбөдөн кыргыздын белгилүү баягы элиталарын ошондон атып салды да. Турумбек болуштан Иманкул, Чолпонкул, Иса. Исадан Алкан, Насыркан, Кедейкан дейт. Ушу Кедейкандын балдары азыркы учурда өтө тың кыргыз элинин баягы чоң эмгеги менен салым кошкон балдары чыкты. Мына айтпасаңыз, талант Канат деп. Талант болсо бул милициянын генерал майору, ийгиликтүү баягы биздин ички иштер министрлигинде зам министринин ордуна чейин барып иштеген жигит. Канат Исаев, өзүңүздөр билесиздер, жогорку кеңештин депутаты. Жакшы. Мына ушундай кишилер чыкканда, эми сиз айтсаңыз, Жамбото, Бекбото, Рүстөм деп атпайбыз? Рүстөмдөн Ботакан, Боталы. Ооба. Ботакандан Аккөз. Ооба. Аккөздөн Аалы, Баяалы, Өтөгөн, Көбөгөн, Төлөгөн дегендер. Төлөгөндөн ким чыкты? Төлөгөн деген бул өзү
эми маданият тарабында мугалим болуп, партийный иштерде ушундай иштеген алдыңкы кишилер. Баласы. Баласы Шарып эмеспи? Шарып. Бул Кыргызстан боюнча биринчи Ленин орденин Алган киши. Биринчилерден болуп мына. Ошондой кишилер. Мен азыр угуп атам да, ошол Шарып. Мына Рүстөмдүн тукумунан белгилүү чыккан кишилер да. Биз мына Алма Күчүктү билишибизче айтып өттүк. Эми ушул жерден бул Сатыбалдын Шайбек деген баласы бар. Ошого да токтолуп койсоңуз кыска. Эми Шайбекти айтып өтпөйбүз. Сатыбалдын эң кенже баласы. Шайбектен жалгыз эле Нарбото деген бала. Нарбото. Нарботонун 4 баласы болгон. Коңурбай, Аркабай, Кошой, Бошкой деген. Мунун Коңурбай менен Аркабайынан тукум жок. Кошоюнан Найманбай Курманаалы деген биринчи аялынан, экинчи аялынан Токтозун Ырсаалы деген. Бул биздерде 3 Найманбай бар. Бул кайсы Найманбай? Бул Найманбай мынтип айтылат. Ушул жанагы Найманбай деген как раз ушул кимдин уулу? Кошойдун. Бул өзү абдан эмгекчил, дыйкаң иш болгон. Өзү билген кандай турмуш болорун. Эми ал жылдары начар жашап турган учурда өздөрү билген экендик. Ошондо могу Токмокко келишип, орустарга малай болуп жүрүп, орус тилин үйрөнүп, бала чакасын багып, ошентип жүргөн дыйкаң иши болгон да. Эми бул Найманбай деп үчөө айтылып жүрөбү. Муну чоң таман Найманбай деп койду. Себеби чоң таман деген себеби илгери ошол Акпешиндин тегерегинде орустарга анда арпа, будай-судайды айдап жүргөндө. Анан ошого өзүнө окшогон тең туштары жанагы төлөгөн туугандары ушундай 5-6 келип, жазында келип, эми талаадан кантип табат? Эми сураштырса эч ким билбейт. Анан кийин болбоду бул ушу талаада болуш керек деп издеп келатса, колтойгон эменин из жатат дейт, төөнүн таманында болгон. Ошол из менен издеп келишип табышкан экен. Найманбай тапкан. Ооба. Жана төө таман деп айткан ошол Найманбай. Ошентип айтылып калган. Анан дагы экинчи Найманбайы Калмактардан Саадабай дегендин Найманбайы бар экен. Үчөө. Анан дагы бирөө. Ооба. Ал башка жайдан. Макул. Эми биз Шайбек жөнүндө айтып кеттик. Кошойдун Найманбай өзү көп иштерге көп катышкан, элге кадырлуу киши болгон да. Ошо жанагы төө таман Найманбай деп ошо айтып калган экен да. Эми биз белгилүү кишилерин айтып коелу. Эми биз бул менимче 3-чү аялынан Караөзөн Чомой. Мен жанагы кимдин Сатыбалдын балдарын баягы жиктеп келет атпайбызбы? Караөзөн Чомой булар менимче экөө эгиз болсо керек эле. Караөзөн Чомой эгиз. Булардын да тукумдары көп. Бар, көп. Бар кетет. 5-тен 4тен балдары бар. Лайым эле тукум өсө берсин деп айткым келип атат да. Жанагы балдары бар эмеспи? Ошо кайсы балдары эле? Караөзөндөн ошо Жанузак, Далбай, Акин деп коет. Ооба, Жанузак, Далбай, Акин дагы бар. Чомойдон болсо Сары, Кара, Жанадил, Мандил деген балдары келишкен да. Ооба. Марасан. Лайым эле өсө берсин. Алма Күчүктүн тукуму негизи баягы өсүп, өнүп турган иште. Ошон үчүн биз урматтуу замандаштар Сатыбалды тукумуна кеңири токтолдук. Аз болсо да көптөй көрүңүздөр. Биз ушу аксакал менен сүйлөшүп атканда биз көбүрөөк ылдыйраак силердин өтүнүшүңөр боюнча ылдыйраак аталыктарды айтып кеттик. Балким жаңыдан санжырга кызып аткан адамдар үчүн түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Ал үчүн биз кечирим сурайбыз. Биз ошону тереңирээк айтканга аракет кылдык. Шенал Аксакал, мен ойлойм жакшы эле маек болду. Эсенкул Төрехан жазган, жанагы кээ бир санжырачылар жазган китептерди ошо алыстап карап отуруп, тандап, ушуну колдон келишинче ушул туурага дегендей мааниде алып чыктык. Ката болсо аны өзүңүздөр баягы Шенал Аксакал менен
байланышып түздөсөңөр болот. Негизи муну биз башаты деп айтып коелу. Сатып алды тугумун негизинен биз ушу менен бүттүк. Сизге ишенасыз. Рахмат. Айлыңызга аман эсен жетип алыңыз, күйлү күчтүү болуңуз. Жанагы Конушбайды, Жаныбекти ошо бир тактап, бир мындай бир түтүнгө дегендей кошсоңуз жакшы болот эле. Анткени ошол бурмаланып турат да. Биз туура айттыкпы, туура эмес айттыкпы, аны эл өзү баягы калыстап көрөр. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжар программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.